Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен даражаларды салыштырат экенбиз. Салыштырганда оңоюраак ыкмаларды карайбыз. Ошондо 2-33-түн 20 даражалары бул өтө эле чоң. Ошондуктан даражаларды кыскартса мүмкүн болсо кыскартып салганыбыз жакшы болот да. Мисалы үчүн нөлдөрдү кыскартып койсок болот экен бул жерде. Ошондо 2-3 даражасы 8 болот, 3-2 даражасы 9, демек бул жак чоң болот экен. Буларды деле кыскартабыз. 0 менен 0 кыскартылат. 25 менен 15-ти 5ке кыскартсак, муну 5ке бөлсөк 5, муну 5ке бөлсөк 3 болот. Демек 2-нин 5-чи даражасы 32, 3-түн 3-сү 27, демек бул жак чоң болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Ушундай ыкмалар бар. Демек, мунун деле нөлдөрүн кыскартабыз, анан 7ге кыскарат экен. 2, 7ге бөлсөк 3, 8-дин квадраты, 7-нин 3-чү даражасы чоң болот да. Андан кийин бул жерде нюанс бар. Бул жуп даража, бул так даража. Жуп даража дайыма минус жоюлуп кетет дагы, оң санга айланат. Бул так даража болгондо минус боюнча калып калат экен. Андан кийин 2-нин 4-сү 4-түн квадраты дейт. 4-түн квадраты эмне болот? 16 болот. 2-нин 16-чы даражасы бул аябай эле чоң сан болуп калат. 32ден чоң болот. Себеби 32 2-нин 4-чү даражасы болот да. Так, улантабыз. Анда бул жер 8 так экөө тең жуп даража экен. Демек экөө тең оң санга айланып калат бул жерден. Ошондо минустар уже каралбайт, Анан так нөлдөрдү кыскартып койсок болот экен, Ошондо 64 бул 8-дин квадраты болот. Ошондо сыртта 3 болсо 8-дин 6-чы даражасы, бул жерде эле 8-дин 6-чы даражасы экөө эмне болуп калат экен? Барабар болуп калат экен. 15-тин кубу дейт, 2-нин 12-чи даражасы дейт. Ошондо карай турган болсок 12-ни ажырата берсек болот, 4 көбөйтүү 3 деп ажыратып салсак болот. Мындай кылып. Себеби мен бул жерде 15-ти көрүп атам да, ошол себептен 2-нин 4-чү даражасы 16га келтирейин деп атам да, ошондо 16-нын кубу болуп калат экен анда. Анда демек бул жак чоң экен. Муну чыгара турган болсок, так 49, бул жерде 7 турат. Демек 49 дагы эмне болот? 7-нин квадраты болот, Ошондо 7-нин квадраты 45, анан бөлүнгөн 3 болсо, кашан бул жерде ачсак 7-нин 90-чу даражасы бөлүнгөн 3 болуп калат экен. Могу жерчи мындай болуп калат экен. Эми бул жерде 92 анан бөлүнгөн 98 болуп атпайбы? Ошондуктан 92 болуп аткандыктан 7-нин 90-чу даражасы көбөйтүлгөн 7 квадрат бөлүнгөн 98 деп койсок болот да. Бул жактычы 2-ни ажыратып алсак болот да. Бул жер 90 болгон үчүн бул жер 92 болуп атпайбы? Ошо 90га келтириш үчүн 2син ажыратып алабыз да өзүнчө. Анан бул 49 болот. 49ду 98ге бөлсөк эмне болуп калат? 2 болуп калат. Ошондо бул жер 7-нин 90-чу бөлүнгөн 3, анан бул жер болсо 7-нин 90-чу бөлүнгөн 2 болуп калат экен да. Ошондуктан бул жак чоң экен. Кийинки ушундай касиет бар. Жакшылап үйрөнгүлө, ортодо аябай көп кездешет. Эгерде сан 0дөн чоң, бирок 1ден кичинекей болсо, анда даражасы канчалык чоң болсо, ошончолук кичинекей болот да сан. Анан мисалы үчүн карагыла, мисалы мындай эле кылайын. Бул 2ден 1 болсун, 2ден 1дин демек 6-чы даражасы болуп атабы мына? Демек 5-чи даражасы чоң болот. Мына могул жерде m n'ден чоң болсо, анда x'тин n'инчи даражасы, x'тин m'инчи даражасы деп алсак, x'тин n'инчи даражасы чоң болот деген мындай касиет бар да, могу шарт менен. Түшүндүңөрбү? Ошол себептен 2ден 1дин 5-чиси 2ден 1дин 6-чы даражасынан чоң. Мисалга карасак, 2ден 1дин 5-чи даражасы бул 32ден 1 болот, а бул 64дөн 1 болот, Ошондо буларды баягы мен силерге үйрөткөндөй карама-каршы эле көбөйтүп койсоңор, бул жер 64, бул жер 32 болуп, 64 32ден чоң, көрдүңөрбү? Ушундай
Же болбосо дагы түшүндүрсөм, бир алманы 32 балага бөлсөк чоңдон тиеби, же бир алманы 64 балага бөлсөк көптөн тиеби дегенде, бул жерде өтө эле майдаланып кетип атпайбы, көрдүңөрбү? Бул жерде дагы 37 болуп турат. Бул жер алтынын квадраты 36 болот, ошондо 20-ны мындай кылып ажыратып алабыз да. 2 көбөйтүп 10 кылып, ошондо 36-нын 10-чу даражасы, бул 37-нин 10-чусу, ошондуктан бул жак чоң дейт. Улантабыз. Бул жер дагы ошол могу мен көргөзгөн касиет иштейт. Ошондо бул 50 болуп турат, анда бул жер 100дү ажырата берсек болот да 2-ге, мындай. 2 көбөйтү 50 депчи. Ошондо 0,5-тин квадраты 0,125-тин 50-чү даражасы болуп калат экен да. Ошондо 27-нин 50-чү даражасы. Ондук бөлчөктөрдү биз салыштырганды билебиз, 25 болгондо, 50-чү даражалар окшош болгондуктан бул жерде 2, бул жерде дагы 2, анан 7 5тен чоң, ошондуктан бул жак чоң болуп калат экен. Буларды салыштырыш үчүн буруш бөлчөккө айландырып алабыз. Ошондо 5 жерде 1 5, 3 кошсок 8 болот. 2-нин квадраты 64 бөлүнгөн 25 болот. Анан муну карасак 27 бөлүнгөн 5 болот. Анан мындай кылып көбөйтүп таап койсок болот экен. Мына силер менен даражаларды салыштырганды үйрөндүк. Ошондо кийинки сабакта силер менен терс даражалар тууралуу кеп кылабыз.